жана бирөө менен кызылдашып атпадыңызбы? Өзүңүз элестирсек бул бала тартты биле, өзүңүз да көрүп тарткан. Ой деп биз тийбегиле деп видеодо да чөткө көрүп турат туурабы? Биз тийбегиле жөнгүлө деп наоборот монтоп аттык. Өзүңүз да көрдүңүз. Сиздер бизге айттыңыз, жок, балдар биякта күнөөсүздө жок, силерде жок. Бияктан ортодон бир туура эмес нерселер болуп кетти депчи. Биз негизи жакшы ой менен келгенбиз да. Сизге да ошону түшүндүрүп бербедикпи, билесизби? Бир 10 мүнөттө иштешип турдук, 5 мүнөттө туурабы? Биздин келген себеби жанагы видео обращениени көрдүңөр туурабы? Токмоктон чыкканда биз видео обращение кылганбыз. Тынчтык үчүн туурабы? Стабильность үчүн деп чыгып, анан бул өкмөттүн алдында турганбыз. Өзүңөр эле көрдүңөр туурабы? Өкмөттүн алдында эми биз сизди сабай деп келген эмеспиз. Аны эл деле түшүнүп атат да. Просто ортодон бул бир заинтересованный адамдар ошо бизди мындай кагыштырып атат да. Негизичи эми сабайын деп келсек кичине башкача болмок да. Биз эми элдин баарына көрүнүп, бияка туруп байт болчубуз да туурабы? Аны сиз деле түшүнүп атабыз, биз деле түшүнүп атабыз да. Ортодон просто провокация болуп кетти, туура эмес иштер болуп кетти да. Анан ошондон ошо элге түшүндүрүп кол дегенбиз да. Биз негизи ошо полициянын алдында турганбыз. Жарым саат, 1 саат турдук. Баары эле көрдү ошо да. Анан биз да айтты, элди чочутпай, кичине консул жака туруп тургула деди да. Анан ошо консул жака турганбыз да. Анан ошол жактан эле өзү непонятный нерселер болуп кетти, өзү түшүнбөй калдык да. Анан ошо анча-мынча мош жаш балдар, аякта жаш балдар да болчу, жана отуруп калган окшогон балдар бар болчу. Анан ошолор ичинде калган эмне? Түрмөгө жок, түрмө жанагы бирөөнү кармоо. Ошол жөнүндө ошол 98-жылы жылып калган да, өзү жетим бала да. Анан может анча-мынча жаш балдар провокацияга алдырып ийишти мүмкүн деп атабыз да. Бирок биз өзүңөр көрдүңөр, кармап аттык да, жөнгүлө жөн эметпей эле ычыгылбагыла деп аракет кылдык да. Но тетинде толпаны управлять этиш билесиз, өзүңүз эле кыйын да. А бирок биздин цель сиз эмес болчу да. Айтпайсызбы? Биз ошо тынчтык үчүн деп ошо именно дом правительствонун алдында турганбыз. 1 саат турдук. Биз ошол жакта ошондой митинг менен келебиз да, бизге тынчтык керек, биз мындай митингдер кереги жок. Биз мамлекетке стабилдүүлүк керек деген лозунг менен ошонун алдында турганбыз. Анан просто элди эметпей жак-жакка буруп салышты. Ошол жака туруп тургула деди да, күтүп ошол жака туруп, анан бирөө эле айтып калды, ошо парк отелдин ичине кирип тургула деди. Анан биз ойлонуп, ошол жака бир чай ичип бир жылуу турабыз го десек эле, анан биргесине сиз чыгып калдыңыз. Тургула деп ким жиберди силерди тияка? Жок, бирөө келди, ошол жакта эле мындай эле маскача эле бирөө келип жака туруп тургула деди. Биякта эл. Бияктан чыктыбы, же жактан келди? Эми жактан келди, ылдый жактан келди. Каяктан экенин билбейбиз, ылдый жактан келди, биз деле билбейбиз. Анан биз деле туура түшүндүк да, биз элди чочутуп атабыз окшойт. Кой биз четкелеп туралы деп, аларды угуп, четке туруп кеттик. Бул жакта милиция да турду, кекин бүтпөр эле айтып турушту. Алар да ойлоп калыптыр, бизди мындай каршы бир митингге келди го деп, алар да чочуп, жана автобус менен, 2 автобус менен милициялар келди. Өз жака 2 автобус менен келишти. Аны ойлочупай биз келди депчи. Биз негизи ал автобус менен келбейбиз. Анан ошентип биз тигилер сөзүнүп такын жака четке туруп калдык, анан ошол жактан мындай өз түшүнүксүз нерселер болуп кетти да. Анан түшүнбөй калдык. Кандай келдиңер Токмокко? Машина менен келгенбиз. Автобус менен? Жок, автобус менен 3-4 бусик бар болчу. 3-4 бусик калган жеңил машина менен келдик. Жана 2 автобус менен милициялар келип токтоп калды. Алар бизди жана митингге келди го, аягы эле митинг менен келди го деп, ошо биздин ар жагыбызга тизилип турабыз да. Ошолор келип, Сикай сен тажактын деп митингдин кубалаганы келген элек деп. Президент абелиңге качып атпайбы. Мага эмес, эл алдында. Эгер ал муну бербегенде мен азыр айтпайт элем. Митингде мени кантип кубалайсың? Бул менин конституциялык. Кубалаш үчүн күч колдонуш керек. Кубалаш үчүн коркутуш керек. Кубалаш үчүн уруш керек. Мен издеп жүргөнүңөрдү угуп, мен чынында барбадым, коркконум үчүн эмес. Жаңжал чыкпасын деп барбадым. Жаңжал болбосун, мен каалабай качып, ошондой эл көрбөгөн жерде отургам. Бирок баары таап келип, силерди алып келип. Ал үйдөн, сен өзүң айтып атасың, ал үйдөн бирөө чыгып, тигил жерге баргыла деп айтты, анан нар жагын билбей айтып атасың. Нар жагына күнөөң көрсөт. Анан ары президент айтып атат. Бирок эки жактын тең кирешеси жок дейт. Жөн гана жек көрүүдөн улам митингди кубалайбыз деп келишкен тентектер болуп чыкты. Мен эле эмес. Митингди кубалайбыз деп келди. Кубалайбыз деген бул күч колдонуу деген сөз. Ал жерде мурунку спикерлер бар, мурунку өкмөт башчылары барды, мурунку депутаттар барды, аялдар барды, кыздар барды, балдар барды. Алар өзүнүн конституциялык укугун коргоп, адрес боюнча барды, БШКга барды. Шайлоону жакшылап карап бер депчи. Анан кантип куусуңар алардычы? Президент айтып атат. Кууганы келди дейт. Президенттин айтканы боюнча баарына соттолушуңар керек. Президенттин айтканы боюнча баарына соттолушуңар керек. Көп жылга соттолушуңар керек.
Uyuştuруп жөнөткөндөр биринчи кезекте туттулуш керек. Кантип куйсуңар? Мен президенттин сөзүнө да кирбегиле. Байлардын сөзүнө да кирбегиле. Мэрлердин сөзүнө да кирбегиле. Алар келет, кетет. Биз тынччылык өзүң айтасың, ынтымак керек. Бирөөнү сыйлайлы. Анан мен домат, эми силер жөн келгениңер жок. Өзүңөр келдиңер биринчиден рахмат, экинчиден бийликтегилер дагы кой. Бул эмен эч кимге кереги жок. Биздин версия боюнча мынакей бул жанында отурган бала ошо Сакараевдин жыйыны болот да. Ушул жанагы өзүчүнөн кеткенден кийин эле Тынай Жансейитов бияка жазды. Силер митингде жүргөн турасыз. Буквально 15 мүнөттөн биякта бар деп, просто препискаларды удалить этип, удалено дегендер көрсөтөсүң, сиз өзүңүзгө. Анан жазып, я вам сейчас покажу, из тебя звезду сделаю деп бияка жазды биринчи. Анан менин сүрөтүмдү жөнөттү бияка. Кайрат тоже передай дегенчи. Из него тоже звезду делай деп туруп анан кийин жанында преступление Чолпон Сыдыкова деген кийин атамекен штабына келип калды. Ал ошо Тынай жөнөттү да. Анан биздин ой боюнча ал Чолпон Сыдыкова деген ошо Тынайлар менен бир чогуу команда ошонун бир штабын жетектеген Чолпон Сыдыкова дегенчи. Анан биздин версия боюнча ошол бияктан сизди бизди колдонуп улар ошол жактан жана Чолпон Сыдыкованын эле видеосун көрсөңүз, башын сиз менен баштап туруп, аягын шайлоо өтүп кетти. Плавно шайлоо өтүп кетти. Өзүнүн жеке кызыкчылыгын айтып атат. Мына Сакараев тигиндей анан бул мындай шайлоо мындай деп туруп, сизди башын тема кылмыш этип туруп, кайра өзүнүн кызыкчылыгын дальше улантып атат да. Анан биздин версия боюнча ошол адамдар бияктан провокация кылып, бул нерсени бизге мындай өч алуу максатында сиз аркылуу, потому что булар өзүлөрү кылбайт болчу мындай резонанс. Булар өзүлөрү түшүндүрөт, Чолпон Сыдыковасы, Тынай тияктагы болсо, ондай резонанс мамлекетке тарабайт болчу. Булар түндү дагы ортодон жана 15 бала ошолор болушту. Бул биздин версиябыз да. Артынан жана сиз менен бизди тирештирип туруп, булар мындай мамлекеттик уровеньге карабашты да. Ошон үчүн бүт жерде Чолпон Сыдыковдун видеолорун көрсөңүз, жазып атат, айтып атат, сизди мындай башын тема алып коюп, жакшы алып көрүңүздөр да, анан шашпай. Аял баягы шайлоо, Токмок Сакараев мындай, бул тигиндей, Урмат тигиндей, Кайрат мындай, Анарбек мындай, бизди жамандап, деп бизден өч алуу максатында. Анан сизге бияктын перепискаларын көрсөтөбүз. Ошол жанагы ызы чогууну буквально жарым сааттан кийин эми ошол эмелер келди, каттар келди. Видео ошол жөнөттү. Видео ошол жөнөттү бизге. Жанагы биз ойлоп ошо балдарын жөнөтүп аткан видео тартып ийди деген ой келди да. Биздин версия, ошол версияны да карап көрүңүздөр да. Просто бирөөзүңөр версия, медаль бувает две стороны да. А элдерге бир эле сторонасын көрсөтүп атышат, бизди жаман көрсөтүш үчүн сиз менен бизди тирештирип туруп, резонанс кылып алышты. Аркасында мындай башка бир максат турат да жактачы. Биз мындай, биз менен сизди мындай кагыштырып, курал кылып койду да. Ошо жагында карап көрүңүздөр да, өзүңөрдүн независимый журналисттериңер бар. Ошол Али Токтоконов дагы журналист бар. Журналисттер биз тарап жакты эле жамандап атат. Экинчи жакты да карап көрсүн да. Независимый да. Эки тараптан карап көрсө жакшы болмок деген ой да.